Автор Нурида Карабалтинская. Тагдыр оюну. Экинчи бөлүк. Эшикти ачып, Бегай эки уулу менен босогого кирип туруп калды. Мынакей, таанышып алыңыздар. Бегай, Арлен жана Арген. Менин конокторум. Эми буйруса ушул үйдүн тургундары. Таанышып алгыла. Бул киши менин апам Жамал, эжем Лилия, жездем Замир. Таанышканыма кубанычтамын. Келе кой, Бегайым. Менин уулумдун жанында болуп, көңүлүн өстүргөн периштеси сен турбайсыңбы? Үнүңөн эле сезип жаткам, жакшы болуп баштаганын. Келгиле, балдарым, атыңар ким? Мен Арген, мен Айлен. О, садаган кетейиндер. Окшошкон жакшы балдар турбайбы? Келгиле, бетиңерден өөп коеюн. Эки бала чуркап келип, Эркиндин апасына бетин тосуп калышты. Ал эми мен Эркиндин апасы болом. Анда сиз Эркин атамдын апасы болосузбу? Сизди чоң апа десек болобу? Арген акырын карады. Болбогондочу? Мага силер небере болосуңар, туурабы? Эркин да, Бегай да жеңилдеп калышты. Я очень рада знакомству. Меня зовут Лиля. Мен Замир, Эркиндин жездеси. Муж этой прекрасной дамы. Деп күлүп калды. Келиңиздер, дасторконго караңыздар. Бегай чайын куюп, чуркап салаттардан салып берип, буту-бутуна тийбей чуркап жүрдү. Бегай мантыны чыгарып келейин деп сыртка чыкканда апасы Эркинге кайрылды. Алдыңа кетейин, мындай чүрөктөй сулуу, татынакай, оокатка тың келинди кайдан тапкансың, балам? Мен кубанганымдан эмне дээримди билбей отурам. Оба, Эркин, сюрприз твой удался. Лилия да апасын кубаттап калды. Апа, аны шашпай айтып берем. Эркин, жоолук салып, силердин башыңарды кошуп койбойлубу? Апа, буйруса алда болот, бирок азыр эмес. Убагы келгенде айтам. Билбейм, балам. Жүзүңөн нуру төгүлгөн жылдыздуу келин экен. Башка бирөө же болбосо балдардын атасы алып кетип калбайбы? Жок, апа, баары жакшы болот. Кичине сабыр кыла туралы. Аңгыча Бегай мантысын алып кирип келди. Буркураган жыттуу, даамдуу мантыны аябай жешип, самоордун чайын ичишип, чечекейи чеч болуп олтурушту. Жезде, экөөбүз бул пансионаттын ысык суусуна түшүп келбейлиби? Арсен, Арлен, жүргүлө биз менен бассейнге түшөбүз. Ура! Эркин ата, биз азыр кийим алалы. Апа, бизге кийим бериңизчи. Эки бала чуркап апасы менен башка бөлмөгө кетти. Апа, какая милая, красивая девушка. Не то что Алена, как брату повезло. Лиля жылмайып апасын карап койду. Мага да аябай жакты. Канча жылдан бери бул үйгө мындай жылуулук кире элек болчу. Эркин аяк алаарда мен аябай күттүм эле. Ушул Бегайдай келиним болсо деп. Андай болгон жок. Же бир тердеп чайын ичкен жокмун. Шаарда өскөн кыз мурдун чүйрүп, мени да, үйүмдү да жактырган жок. Үйдү минтип тазаламак тургай, маникурум сынат деп идиш жууган жок. Жалгыз уулумдун балдарын багамго десем, карьера деп төрөбөй койду. Анан уулум кырсыктап, комада жатканда мен инвалид балаңыз менен жашабайм деп жүрөгүмдү оорутту. Эркин эсине келгенде канча жолу жалдырап чалды. Такыр албай, аягында мага соо эркек керек деп, анын да жүрөгүн оорутtu. Балам, Эркин такыр турбай калабы деп кейип жүрдүм эле. Эми карачы, балам жаркырап өзүнө келип, көзү күлүп калыптыр. Үйдүн короонун ичин кара. Жайнаган дасторконду, тамактардын даамдуусун кара. О, жаратканым, менин үнүм сага жеткен окшойт. Мен ыраазымын. Апасы көзүнүн жашын сүртүп жылмайды. Эки бала, еще и Эркина папой зовут. Ооба десең,
Эркин ата деп алышкандарын кара. Ушул эки баланы таштаган. Эмне деген уятсыз ата. Же күйөөсү каза болуп калды экен. Бегай чаңы чай демдеп кайра кирди. Келе кой Бегай кызым. Мен аябай кубанып отурам. Баламды жашоого кызыктырып, кайра төрөлгөндөй кылып коюпсуң. Мен ыраазымын кызым. Апа, менин жашоомду Эркин байке өзгөрттү. Мен улууңузга ыраазымын. Аны төрөгөн сизге ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер мени кандай кабыл алат деп аябай тынчсызданып жаткан элем. Мен жетим өскөм. Ата энем 3 жашында каза болду. Чоң апамдын колунда өстүм. 14 жашында ал каза болду. Жеңем катаал болуп, 18ге чыкканда колумду сураган жигитке турмушка чыгып кеттим. Ал болсо 2 балам менен таштап Москвадан аял алып алды. Бара турган жерим жок. Ар кайсы кордукту көрүп жүргөндө интернеттен уулуңуз менен таанышып калдым. Ал мени үйүңүзгө алдырып алды. Мени кандай кабыл алат, 2 уулум турса деп аябай ойлондум. Алдыңа кетейин, сени жиберген Кудайыма ыраазымын. Мен дагы. Бегай туруп келип апасынын бетинен өптү. Ал да кучактап Бегайдын чекесинен өөп койду. Сен мага кызымдай бол. Эгерде макул болсоң Эркинге жар бол. Эркиним да аябай мыкты жигит. Ооба апа, мен баарын билем. Буйруса ойлоном. Бегай жылмайып сыртка чыгып кетти. Чынында Бегайга да Эркин күндөн күнгө ысык көрүнө баштаган. Эркиндин кылыра караган көз караштарын акырын байкап эле жүрөт. Кээде байкабай, башын көтөрө калганда тиктеп отурганын көрүп, көзүн тартып жиберет. Бирок ортосундагы сезимин сөзү менен бири-бирине билдириши элек. Кечке жуук ысык сууга кеткендер келишти. Бегай казанга асып койгон этин чыгарып, колго жууруп кескен камыры менен 5 бармагын жешип, эртерээк жолго чыгалы деп камданып калышты. Бегай балдары менен терип койгон алма, алмурут, кесип койгон кактарын, нан, боорсок, устукандарын салып даярдап Лилияга берди. Апа, смотри, как меня провожает. Если так, я каждую неделю буду приезжать. Спасибо тебе, Бегайка. Деп күлүп Бегайды кучактады. Апа, сиз калыңыз, мен эле карайм сизди. Деп Бегай апасын алып калды. Бир күнү күн ысыкта Эркин 2 бала менен күнгө кактанып отурушкан. Ох, бутумду ары чакты деген Эркиндин үнү чыкты. Бегай апасы экөө чуркап келишти. Бегай айран алып келип, ары чаккан жерге сүртүп баштады. Балам, сен ары чакканын кантип сездиң? Эч нерсени бутуң сезчү эмес эле го? Апа, чын эле, бутум сезип жатат. Сүйүнүп Эркин кыйкырып жиберди. Ошол күндөн баштап жылыш башталды. Арсен менен Арлен дагы быйтыйган колдор менен буттарын массаж кылышат. Чоң апа, карачы, мен жасап жатам. Мен сенден жакшы жасайм. Экөө биринен бири өтүп жарышат. Убакыт акырындап жылып, Эркин 2 буттун түшүрүп, таянып турганга аракет кыла баштады. Күндөн күнгө көнүгүүлөрдү көбөйтүп, эми бутуна көнүгүүлөрдү жасоого киришти. Кошунасы Эрмек менен көлдүн жээгиндеги ысык сууларга барып, көбүрөөк түшө баштады. Жанында экс козудай болуп, Арген менен Арлен аталап ээрчип алышат. Бир күнү түшкө маал Эркин ноутбуктан бир нерсе окуп отурган. Ата деп бакырган Арлендин үнү угулду. Баарынын жүрөгү түшүп чуркап чыгышты. Эң биринчи чуркап Эркин чыгып, жыгылып чекеси канаган Арленди кучактап турду. Эмне болду? Катуу оорудубу? Эркин уулум, сен өзүң чуркап чыктыңбы? Эркин байке, сиз өзүңүз басып чуркап чыктыңыз. Кандай кубаныч? Баары жылмайып, көздөрүнөн кубанычтын оту чачырап турду. Мен Арлендин үнүн укканда жаман коркуп кеттим. Кантип чуркап чыкканымды да билбейм. Эркин сүйүнгөндөн Арленди өпкүлөп жатты. Менин ак жолтоюм. Арген экөөң мен буттарымды бастырдыңар. Ура! Мен Эркин атамды бастырдым, деп маңдайынан кан сызылган Арлен секирип жүрөт. Акырындап Эркин күндөн күнгө жакшылап тынып, буттары күчкө келе баштады. Биринчи 2 балдак менен басып, 1 ай дегенде 1 таяк менен басканга өттү. Жүргүлө апа, Бегай, көлдүн жээгине барып, көлдүн абасын жутуп келели. Ура! Биз көлдүн жээгине барабыз. Биз көлгө түшөбүз да,
Жок, азыр көл муздап калды. Эмдиги жайда түшөбүз, макулбу? Макул. Бегай, жегеңге кургак бир нерсе алып алсаң, Мен кырсыктап калгандан бери көлдүн жээгине бара элекмин. Өзүм бир жээкке басып келейин. Баары чогулуп алышып көлдүн жээгине келишти. Бегай мурда жакын жерден көлдү көрбөгөнгө таң калып, ушундайда кооздук болоруна көзү көрсө да ишенбей турду. Балдар чоң апасы менен божурашып, ар кайсы таттуулардан жеп чуркап жүрүштү. Бегай, жүрү көл жээктеп басып келебиз. Макул, жүрүңүз. Апа, балдарга көз салып коюңуз, Макул балам. Экөө ээрчишип басып бир топко алыстап кетишти. Бегай, мен сени атайын ысык көлдүн жээгине чакырдым. Сен мени жашоого кайра алып келдиң. Эки уулуң менен мени жашоодон, тирүүлүктөн тажап калган кезде периштедей болуп пайда болуп, өмүрүмө рахат тартууладың. Сага өмүр бою ыраазымын, карызмын. Сендей ыймандуу, акылдуу жандар чанда жаралат. Мен сени жакшы көрөм. Мен үчүн сенсиз жашоо кызыксыз. Мен сени сүйөм. Мага турмушка чык. Арген менен Арлен менин уулдарым болсун. Акырын чөнтөгүнөн кичинекей, кызыл түстөгү жүрөккө окшош кутучан алып чыкты. Анын ичинде жылтыраган бриллиант көздүү алтын шакек бар эле. Шакекти алып Бегайга сунду. Бегай жылмайып колун сунуп, шакекти алып аты жогуна салды да: Эркин байке, мен да сизди жакшы көрөм. Мен эч кимди сиздей сүйгөн эмесмин. Мен макулмун. Жылмайып Эркиндин төшүнө башын жөлөдү. Алтыным менен, жашоом, өмүрүм менен. Мындан кийинки өмүрүм, кадамым, жуткан абам, ичкен суум сени менен бирге болот. Экөө бир топко кучакташып, бири-биринин жүрөгүнүн кагышын, ошону менен бирге экөөнүн ак сүйүүсүнө күбө болуп шарпылдаган ысык көлдүн толкундарын угуп, бир топко турушту. Кеттик балдарды, апабызды сүйүнтүп коелу. Апам ак жоолук сатып алып катып жүрөт. Күндө мага жоолукту көрсөтүп коет. Эми барып айтабыз, макулбу? Макул, Эркин байке. Мени байке дегениңди качан коесуң? Билбейм, көнүп калыптырмын, аракет кылам. Апа, биздин сизге айта турган жаңылыгыбыз бар. Айта кой, балам. Биз Бегай экөөбүз үйлөнөлү деп чечтик. Бегай жылмайып колундагы алтын шакегин апасына көрсөттү. 2 жумадан кийин Эркин менен Бегайдын үйлөнүү тою жалаң жакын туугандарынын арасында болуп өттү. Чолпон атанын Жакшынакай тойканасына чаккан той өткөрүштү. Тойдо капкара костюм, аппак көйнөкчөн Эркин аябай керишимдүү, күйөө эле. Жанында узун ак жибек көйнөкчөн, чачын тегерете түйүп туруп, ак берметтерден жасалган чач жасалгасын бекитип койгон Бегай турду. Ак куунукундай болгон мойнуна ак берметтен шуро, кулагындагы жылт-жылт этип лилия менен замир салган бриллиант сөйкө жылтылдайт. Эки балага да ак көйнөк, костюм кийгизип, мойнуна көпөлөк галстук тагып коюшкан. Экөө чоң апасынын жанынан чыкпайт. Мына, той башталды. Жакын туугандар менен жакшы саналаштардын жакшы бата тилектерин угушуп, жакшы музыка менен ырдап бийлешти. ЗАГСтын кызматкери экөөнө салтанаттуу түрдө нике кагазын тапшырды. Бүгүнкү кечте Эркин менен Бегайдан өткөн бактылуу киши жок эле. Арадан 5 жыл өттү. Бегай бир уул, бир кыз төрөдү. Жамалдан бактылуу чоң эне жок. Бир колунда жаңы төрөлгөн кызынын бешигин терметсе, экинчиден 4кө чыгып калган Адилди карайт. Арсен менен Арлен чоң жигиттерден болушуп, мектептин жакшы окуган окуучулары. Эркин ата-энелердин чогулушуна барган сайын сыймыктанып, мактоолорду угуп келет. Ал эми Бегай жайкысын короосуна көбөйтүп коттедждерди салдырып алган. Ошону иштетет. Кышкысын нан, булочка жасаган цехи бар. Ошону иштетет. Эркин оорусунан таза айыгып, райондук аскер комиссариатында комиссар. Жайдын күнү эле эс алуучуларды коттедждерине киргизип коюп, үй бүлөсүнө тамак жасап жаткан Бегайга бирөө «Саламатсызбы? Жакын жерде аптека барбы?» деп сурап калды. «Жок, Чолпон атага барып, дары-дармектерди алсаңыз болот» деп бурулса эле,
Маңдайында арықтап, өңі қуарған, чачын ақ басқан Урмат тұрған әлі. Сен бе? Мен. Кантип? Эмне? Өлүп калды дедің беле? Жоқ. Балдарым қайда? Балдарың бар беле? Алар менин балдарым да. Аңгыча короого машина келип токтоду. Ичинен 10 жаштагы Арген менен 8 жаштагы Арлен эркин менен түшүп келишти. Апоо, атам бизге жаңы ролик алып берди, көрөсүзбү? Анан машинадан келбеттүү, кең далылуу, узун бойлуу Эркин Бегайды издеп ашканага кирди. Жаным, бул сенин сүйгөн парфюмуң. Бүгүн премия алдым. Бул роза, розадай жыттуу, розадай көрктүү менин жаным үчүн. Келип Бегайды кучактап, өп, бир тал гүлүн тапшырып коюп, үйгө кирип кетти. Бактылуу экенсиң да. Мен жөнүндө балдарга жамандап жүрсөң керек. Жок, мен сен жөнүндө бир дагы сөз кылган жокмун. Алар бала болсо да, сенин жалдыратып туруп, ачка үй жок таштап кеткенин эсинде. Аңгыча ар жактан: Ай, Урмат, эмне жоголуп кеттиң? Дары алып келбейсиңби? Энең отурат мээримди чагып. Мен сага айткам, өзүбүз эле эс алалы деп. Чаңкылдаган бул семиз аял Урматтын аялы эле. Турчу нары. Урмат колу менен аялын түртүп ары басып кетти. Апа, жыйналгыла, бул жерден башка жакка кетебиз. Эмне болду, ботом? Жакшы экен го бул жак? Жок, кетебиз. Тур, эй, Зарема, кеттик. Башымды оорутпачы, эч жакка кетпейм. Тур дейм, энеңди жалап. Эй, сволочь, эмне деп жатасың? Керек болсо, энең экөөңдү эс алдырганы мен алып келдим. Ай, Урмат, эмне болду деги? Бул үй Бегайдык экен. Кайсы? Кайсы болмок эле, эки баламдын апасы. Менин ошол экөөнөн башка балдарым барбы? Сен менин башымды айландырып алдың. Сен болсо буга кошулуп алып, ажыраш, жетим деп. Мына, балдарым башка бирөөнү аталап, аялым башка бирөөнүн аялы болуп калган. Экөөң эртең күнү өлүүсүңөр. Эшикти тарс жаап, эшикке чыкты Урмат. Ойлонуп отурган Бегайдын жанына Эркин келди. Жаным, эмне аябай чарчадыңбы? Кызыбыз сага тынч уйку бербей жатат окшойт. Бүгүн эс ал, мен түнү менен карайм. Эртең балдар окубайт, Адилди аларга тапшырабыз. Сен уктап эс алып ал. Жок, жаным, эмнеге чарчамак элем. Балдарым, апам, сен менин бактымсыңар, таалайымсыңар. Сага бир нерсе айтайынбы? Айт. Тиги 10 номердеги бөлмөдө бир кезде мени балдарым менен талаага таштап кеткен балдардын атасы Урмат отурат. Апасы аялы болуп эс алганы келип, бизге туш болуптур. Вот это да. Анан жана силер келгенде жанымда турган ошол болчу. Балдарын сурап жатты эле. Эки бала байкабай үйгө кирип кетти. Эмне кылаарымды билбей отурам. Эмне кылмак элең? Балдар атасы бөлөк экенин баарын билишет. Алар мени каны менен эмес, жүрөгү менен атасы катары сезишет. Калп айткан менен болбойт. Азыр калп айтсак чоңойгондо биз күнөөлүү болуп калабыз. Мен азыр келем. Жаным, кайгырба. Балдар, жүргүлө сыртка. Ата, эмне болду? Арген, Арлен, силер билесиңер, атаңардын аты Урмат экенин. Билебиз, бирок сиз биздин атабызсыз. Ал бизди кичинекейибизде таштап кеткен. Анда уккула. Урмат апасы, аялы менен 10 бөлмөдө экен. Апа, биз билебиз баарын. Тигил бияктабы? Бегай башын ийкеп койду. Эркин эки баланы алып тигилер отурган бөлмөгө барды. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум салам. Менин атым Эркин. Бегай менин жолдошум, жубайым. Сен Урмат экенсиң да? Ооба. Сиз бизге эч ким эмессиз. Бизди ачка, үй жок талаага таштап кеткенсиз. Биздин атабыз бул киши.
Кетиңиз, экинчи жолу обоңуз. Арген ыйлаган бойдон кетип калды. Арлен дагы жаман көз менен Урматты карап туруп, Аргендин артынан чуркап кетти. Ай, мен чоң энеңер болом ай. Урматтын апасы балдардын артынан карап кыйкырып калды. Тургула, кеттик. Мындан башка кандай сөз угат элек? Туура. Урмат аялы апасы болуп жүктөрүн алып короого чыкты. Ай, Бегай, кандай? Балдар бизге жолобой атат го я? Сен бузуп жүргөнсүң да. Баарыбыр биздин кан булар. Чоңойгондо бизди табат. Урматтын апасы ажылдап жатты. Бегай унчукпай отура берди. Бир маалда эркин: менин аялыма, балдарыма кыйкырганга эч кимдин акысы жок. Силер керек болсо фамилияңарды берип, метрика алып бергенге жараган эмессиңер. Документ боюнча да, жүрөгү боюнча да Арген менен Арлен менин балдарым. Эшик ачык. Эч ким силерди кармаган жок. Жакшы барыңыздар. Эй, Урмат, ушул сулуу чүрөктү чанып, мени тандадыңбы? Жаным десе. Бышылдаган аялы бетинен өптү. Эй, жоголчу энең. Зато кычыраган сулуу күйөөсү бар экен. Ичиң күйдүбү? Азыр жыга чабам. Бай жерге тийип алган тура. Апасы күңкүлдөдү. Болду деп жатам. Келип токтогон таксиге отуруп жүрүп кетишти. Бегай ойлонуп отурганда эркин кызын көтөрүп чыкты. Апа, тата, кызы былдырап Бегайга талпынды. Жаным, кызым, күнүм, силер бар бактым бар. Сага жолуктурган тагдырыма ыраазымын. Эркин кызын Бегай менен кошо кучактап турганда Арген, Арлен, Адилда келип, апа, ата деп баарлап кучакташып калышты.